Өлкөдө 18 майга чейин эмдөө жумалык өтөт. Жумалык баарына узун өмүр ураанын негизинде уюштурулуп, Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фонду тарабынан демилгеленген. Бул аралыкта өлкөнүн бардык аймактарында 65 мобилдик бригада иш алып барат. Жыл сайын вакцина 3 миллиондон ашык адамдын өмүрүн сактап калаары белгиленүүдө. Иммундаштыруу бул шал, кептөр, кызамык, көкжөтөл, вирустук гепатит сыяктуу жугуштуу оорулардын алдын алууга багытталган. Бул илдеттер убагында дарыланбаса, өлүмгө же майыптыкка алып келиши ыктымал. Профилактикалык эмдөөлөрдүн улуттук календарына бир нече жаңы вакциналар киргизилди. Мисалга алып айтып кетсек, 2009 жылы пентаваленттик вакцина киргизилди. 2016 жылы болсо бириктирилген пневмококк вакцинасы киргизилди. 2018 жылы инактивацияланган полиомиелит вакцинасы киргизилди. Ал эми 2019 жылдан баштап мынакей ротавируска каршы вакцина киргизилип, быйылкы жылы болсо, былтыркы жылдан баштап дагы мынакей ВПЧ вакцинасы дагы киргизилип, анын үстүндө дагы иш-аракеттер жүргүзүлүп келатат.